Санатсыздарбы, биз бүгүн изилдөө усулдары деген темадагы сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз изилдөөдөгү этика маселеси же изилдөө маданияты деп деле айтсак болот. Этнографиялык изилдөөдө ошол этика маселеси абдан көрчү турат. Анткени деген этнографтар, антропологдор булар эң биринчи кезекте кишилер менен иштешет. Кишилер менен иштегенде ошол кишилердин, ошол топтун кызыкчылыктарын сөзсүз түрдө эске алуу керек. Анткени көпчүлүк учурларда изилдөөнүн кызыкчылыгы менен ошол топтун же кишилердин кызыкчылыгы дал келбей калышы мүмкүн. Башкача айтканда, изилдөөнүн кызыкчылыгын көздөп жатып, изилдөөчүлөр башка кишилердин же болбосо ошол топтордун кызыкчылыктарын эске албай, же болбосо алардын укуктарын тебелеши мүмкүн, же алардын аброюна, намысына шек келтириши мүмкүн. Ошондуктан биз бүгүн ушул маселе жөнүндө сөз кылууну чечтик. Эгерде биз антропологиянын, этнографиянын тарыхын алып карасак, ал өзүнүн мындай кыска эле тарыхында өтө көптөгөн өтө мындай чырлуу учурлар болгон да. Анткени ушул чырлардын баардыгы негизинен изилденип жаткан топтун кызыкчылыгын эске албагандан чыккан. Ошол себептен азыркы кезде этнографиялык, антропологиялык изилдөө жүргүзөрдүн алдында эң биринчи кезекте жана изилдөө долбоору жазылып жатканда, жана ал талкууланып жатканда негизги суроолордун бири бул ушул биз жасап жаткан изилдөө коомдун кызыкчылыгына каршы келбейби деген суроону коюшубуз керек. Бул үчүн эгерде батыш өлкөлөрүн алып карасак, атайын комитеттер иштейт, анда изилдөө долбоору жазылгандан кийин ал ошол комитеттен өтүш керек. Ал комитетте ушул изилдөөнүн жыйынтыгы коомго тескери таасир этпейби, жана ошондой карама каршылыктарды жоюу үчүн окумуштуу алдын ала кандай чараларды көрөт, ушулар талкууланат. Ал эми биздин өзүбүздүн аймакты алып карасак, бизде албетте андай комитеттер жок, бирок ар бир изилдөөчүнүн өзүнүн жоопкерчилигинде да бул маселени чечүү. Ал өзү изилдөө долбоорун жазып жатканда эле дароо ушул маселени өзүнүн алдына коюп, ошону чечиш керек. Эми бир-эки мисал келтирип кетели, кандайча бул изилдөө этикасы же болбосо ушундай маселеси чыгып калышы мүмкүн. Биз деген антропологияны бир америкалык түрдөгү антропологияны алсак, ал деген бир 4 тармактан туруп атпайбы? Маданий, коомдук антропология, физикалык антропология, археология жана тил антропологиясы, тилдик антропология депчи. Ошондо археологдордун эгерде мисалын алып карасак да, кээ бир учурларда археологдор барган жеринде ар кандай казууларды жүргүзүп, анан ошол жердеги материалдык артефакттарды өздөрү менен алып кетишет. Аны изилдөө үчүн алып кетишет, изилдөөлөр жүргүзөт. Булар кайрадан ошол жерге кайтарылышы мүмкүн, же болбосо ушул маселе алардын алдында өтө курч турат да, же болбосо кээде ошол артефактты алып кетишине коомчулук каршы чыгышы мүмкүн. Анткени бул кээ бир учурларда ошол топтун дин ишенимдерине же болбосо өздөрүнүн бир кайсы бир баалуулуктарына байланыштуу болот да. Анан мындан топтон бөлүп алып кетүү туура эмес көрүлүшү мүмкүн. Ушул сыяктуу маселелер бул археологияда эмес, этнография, этнологияда жаралат. Анткени биздин тарыхый, эгерде ошол антропология, этнологиянын тарыхында деле көпчүлүк учурларда ошол изилденип жаткан топтун кызыкчылыгына каршы келген нерселер пайда болгон. Бул жалаң эле ошо материалдык артефакттарды алып кетүүдө эмес, изилдөөчү менен изилдөөчүнүн ортосундагы мамиленин теңсиздигинен же болбосо кандайдыр бир изилденип жаткан топту изилдөөчү изилдөө кызыкчылыктарга пайдалануусу менен байланышкан көптөгөн маселелер чыкканда, мисалы жөнөкөй эле бир маселени алып карайлы. Ошо жакынкы эле жылдарда, эгемендүүлүк жылдарда эле Кыргызстанда чет элдик изилдөөчү этнограф, изилдөөчү тарабынан антропологиялык изилдөө жүргүзүлүп, анда ала качуу изилденген жана ала качуу тасмага түшүрүлгөн. Ошол тасмага түшүрүлгөн ала качуу кийин чоң бир конференцияда коомчулукка көрсөтүлгөн. Бул Европада болгон. Андан кийин ушул
тасма жөнүндө өтө көптөгөн карама каршылыктуу пикирлер чыкты. Өзгөчө батыштын изилдөөчүлөрү, антропологдору бул тасмага карманча эле каршы чыгып, эч кандай этикалык маселелер каралган эмес, эч кандай этикалык нормалар сакталган эмес деп сындап чыгышты. Эмне үчүн? Анткени ал жерде ошол элдин биринчи кезекте салты көрүнүп атат, анан салт эмес, эми ушул ала качуу кандай болоору жөнүндө көрсөтүлүп жатат. Анан ошол жерде катышып жаткан ар бир кишинин жүздөрү ачык көрүнүп атат. Ушул жагынан алып караганда жана коомдо ошол Кыргызстанды билбеген, кыргыз элин билбеген кишилердин арасында ушул коом бир жапайы коом деген сыяктуу түшүнүктөр пайда болуп калып атат да. Ушул жагынан алып караганда кандайдыр деңгээлде ошол тасма коомдун кызыкчылыктарын сактабагандыгы айтылган. Эми бул маселе, этикалык маселе антропологиялык изилдөөдө ар кандай көрүнүшү мүмкүн. Мисалы үчүн биз аны изилдөөнүн бир баскычтарына алып карасак да, мисалы үчүн талаа шартында бул кандай көрүнөт. Этнографтар, антропологдор бул талаа деп белгилүү бир коомду же өздөрү изилдеп жаткан жерди аташат. Ошондо талаага кирүү, талаада иштөө жана талаадан кетүү деген баскычтарда ошол этикалык нормалар абдан так сакталышы керек. Мисалы үчүн талаага кирүү дегенде изилдөөчү ошол коомго келип, ошолорго өзүн тааныштырып, анан изилдөөсүн баштаганда эң биринчи өтө маанилүү нерсе бул изилдөөнүн максаттарын ошол жердеги элдерге так түшүндүрүп бериш керек. Ал бүт баарын ачык айтыш керек. Изилденип жатканда эмне максат менен изилдеп атат, анан изилдөө жөнүндө ушул изилдөө боюнча материал жыйнаганда ал кийин кандай колдонулат, эмне түрүндө топтолот, мисалы үчүн тасма түрүндөбү же ар кандай фотографиялар түрүндөбү же бир күндөлүктөр түрүндө, интервью түрүндө ошолордун бүт баары кандай колдонулары ачык тастыкталышы керек. Экинчи баскыч бул ошо иштеп жаткан учурдун өзү. Биз айткандай көбүнчө изилдөө учурунда теңсиздик жаралышы мүмкүн деп айтабыз. Же болбосо ошол маалыматчыны биз өзүнүн кызыкчылыгыбызга пайдаланып, ага сый мамиле кылбай, анын убактысын биз алып алгандай, биз колдонуп койгондой көрүнүшү мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай нерселерди жеке кишинин укугуна тиешелүү, жеке кишинин намысына, аброюна тиешелүү нерселерди биринчи биз тактап алышыбыз керек. Маалыматчы эч убакта эксплуатацияланбаш керек. Башкача айтканда, изилдөөчү тарабынан пайдаланылбаш керек. Эмне алсак, маалымат алсак да, сүрөткө тартсак да, тасмага тартсак да алардын уруксатын алышыбыз керек. Бул жөнүндө да биз кеңири сөз кылабыз. Анын үчүнчү баскыч бул талаадан кетүү деп атабыз. Жанагы изилденип жаткан чөйрөдөн кетүү. Бул деген өзүнчө маанилүү баскыч, анткени деген бул талаа деген изилдөөнүчү чөйрө бул окумуштуу кеткенден кийин деле ошол башка окумуштуулар тарабынан изилдөөчү чөйрө катары кабылат. Башкача ал кеткенден кийин башка окумуштуулар да келет. Ошон үчүн изилдөөчү ошол жерде иштеп жатканда өзү жөнүндө терс пикирлерди, изилдөө жөнүндө терс пикирлерди калтырбагандай болуп иштеш керек да. Башкача айтканда бизде ушундай бир сөз бар. Талааны таза калтыруу деген. Талааны таза калтыруу дегендин мааниси ошол кийинки келген изилдөөчүгө тоскоолдук болбош керек. Тоскоолдукту албетте эгерде биз өзүбүз туура эмес иштерди жасасак, анда коом ошол тоскоолдуктурду көрсөтөт. Бул эми талаа шартындагы жагдай да, этика маселесиндеги. Эми экинчи нерсе, этиканы өзү негизи эле жоопкерчилик деп айтсак болот да. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчилик ошо изилденип жаткан адамдар алдындагы окумуштун жоопкерчилиги, изилдөө шарт түзүп берген институттун же окуу жайлардын, же окуучайлардын алдындагы жоопкерчилик, же изилдөөнү колдогон, ага демеушүлүк кылган фонддун алдындагы жоопкерчилик, негизи эле окумуштуу коомчулуктун алдындагы жоопкерчилик жана жалпы эле коомдун алдындагы жоопкерчилик деп бөлсөк болот да. Америкада антропологдордун ассоциациясы бул этикалык маселелерди чечүү үчүн атайын бир жоболорду иштеп чыккан да. Ошол жоболордо айтылат. Ар бир изилдөө коомдук жашоого таасир этет дейт. Ошон үчүн ар бир изилдөөчү өзү иштеп жаткан чөйрөнүн алдында, ошол жердеги элдердин алдында
академиялык чөйрөнүн алдында, коомдун алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек деп айтат. А эгерде ушул изилдөө максаттары жеке кишинин же ошол коомдун, изилденип жаткан коомдун алдында бир кандайдыр бир зыян нерселерди алып келчү нерсе болсо же алардын кызыкчылыктарына каршы келсе, анда изилдөө жүргүзүлбөш керек, аны токтотуш керек деп айтат да. Ошон үчүн изилдөөчү эч убакта изилдөө кызыкчылыктарын изилденип жаткан элдердин кызыкчылыгынан жогору койбош керек. Бул негизги шарт. Изилдөөнүн коом алдындагы жоопкерчилиги. Биз бул жерде албетте кайра эле маалыматчылар жөнүндө сөз кылабыз. Эң биринчи кезекте алардын коопсуздугуна же кызыкчылыктарына же алардын аброюна шек келбеш керек. Изилдөө максаты дайым ачык талкууланыш керек, эч нерсе жашыруун болбош керек. Мисалы үчүн маалыматты топтоп атып, изилдөө максаттарынан кантип пайдаланаларын ошол изилденип жаткан топтон эч убакта жашырбаш керек. Ар бир маалымат берип аткан киши өзүнүн атын жашыруун сактоого укуктуу болуш керек. Эгерде ал каалабаса, анын аты жөнүн эч жерге чыгарбаш керек. Жана биз айтып аткандай, тасмада же сүрөткө түшүрөрдөн мурда албетте анын уруксатын алыш керек. Маалыматчы кайсы бир убактын баары бизге биздин изилдөө ишибизге катышуу үчүн кайсы бир убактын жоготот. Ошон үчүн ага карата бир кандайдыр компенсация болуш керек же болбосо ошого ыңгайлашып, ага туура келген, анын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук болбой тургандай шарттарда аткарылыш керек. Кандайдыр бир ушул изилдөө учурунда топтогон маалыматтарды буларга тескери келе турган же каршы келе турган нерселерге колдонбош керек. Экинчи жоопкерчилик бул албетте ошол коомдук чөйрөдөгү жоопкерчилик деп айтсак болот. Коомдук эмес, академиялык чөйрөдө жоопкерчилик, окумуштуулар, башка окумуштуулар алдында жоопкерчилик. Биз изилдөө жасап атканда биз негизинен эң биринчи киши эмес экенибизди сезишибиз керек да. Башкача айтканда, бул ушул тема боюнча буга чейин дагы кишилер изилдегенин билишибиз керек. Ошон үчүн изилденип жаткан учурда чынчылдык, биз айткан академиялык чынчылдык деген сакталыш керек. Биз ар бир изилдөөдө жасап аткан иштерибиз боюнча чынчыл болушубуз керек да. Башкача айтканда, буга чейинки изилденген кишилердин эмгектерин уурдабашыбыз керек, себеби плагиат маселеси бар. Ошол плагиаттан алыс болуш керек. Анан изилдөөбүздү кандайдыр башка тараптар өз кызыкчылыгына колдонбой тургандай жашыруун иштерди аткарбашыбыз керек. Мисалы үчүн антропологияда жөнүндө сөз кылганда кээ бирде мындай түшүнүк бар да, булар шпиондор деген сыяктуу. Ушул сыяктуу жашыруун маалымат жыйноого барбашыбыз керек. Ошондо мамлекет алдында дагы, коомчулук алдында дагы биздин жоопкерчилигибиз, биздин жасаган иштер коомго, мамлекетибизге зыян алып келбеш керек. Спонсорлор алдындагы биздин негизги жоопкерчилигибиз болуп, алар ошо акча бергенден кийин, бирок ошол акчаны изилдөө үчүн колдоном деп алгандан кийин, алардын миссиясын, алардын максаттары менен тааныш болуш керек. Алардын максаттары менен таанышып алып, анан ошол бизге туура келсе, анан ошол иштерди аткарышыбыз керек. Эми жыйынтыктап айтып кете турган болсок, эң биринчи кезекте изилденип жаткан топтун кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек. Маалымат алуу үчүн ар кандай видео тасма түрүндө алабызбы, же сүрөт түрүндө алабызбы, же жазуу түрүндө алабызбы, ар бир маалыматка макулдукту алышыбыз керек. Ал үчүн бизге атайын жазуу түрүндөгү макулдук алуу формалары бар, же болбосо ооз эки түрдө алыш керек. Изилдөөчүнүн келиши ошол изилденип жаткан топтун эркиндигине, сырткы таасирден эркин болуусуна маселе жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кандайдыр бир алардын эркиндигине шек келтире турган нерселерди жасабашыбыз керек. Эгерде биз кандайдыр бир нерселерди аткарам деп сөз берсек, ошол коомдун алдында ошону аткарыш керек. Изилдөө жыйынтыктарыбызды сөзсүз түрдө эгерде биз бир жерде жарыяласак макала түрүндө, же бир жерде фильм катары жасап чыксак, аны биз эң биринчи кезекте ошолорго көрсөтүп, биз ушул жыйынтыктарды кантип пайдаланарыбыз жөнүндө маалымат беришибиз керек. Башкача айтканда, изилдөөнү ар дайым коомдун кызыкчылыгын эске алып жасаш керек. Коомго каршы келбей тургандай кылып аткарыш керек.